Assalamu alaikum dostlar. Bugün Upline platformasındagı ikinci bölügü bul ikinci ortodagı baskıç lичный кабинет. Lичный кабинет жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Lичный кабинет жөнүндө түшүрмө берип өткөнгө аракет кылайын. Lичный кабинет мына ортодогу адамдын сүрөтү бары, билесиздер. Шуну басабыз. Шуну басып киргенде бул жакта эмнелер бар? Бул жерде Upline кабинетине киргенде биринчи мына сүрөтүңүз чыгып атат. Новичоктордо сүрөтү жок болушу мүмкүн. Эгерде сүрөтүңүздөр жок болсо, мына ушу сүрөт жок жерди, ошол жерди бассаңыз чыгат. Бул жерден сиз камерага түшүп туруп койсоңуз болот. Либо бул жактан файлы дегенди басып туруп, ошол жактан галереядан сүрөтүңүздү тандап коюп алсаңыз болот. Анан бул жерде мында кошелектин баскычы турат. Анан бул жакта кагаз самолеттогу турат. Бул жерде ушул экөөнү түшүндүрүп өтө турган болсок, кошелекту бассаңыз, бул жерде сизге компания кандай кылып, кайсыл чөйрөдө акча төлөп атат, ошолорду көргөзүп берет. Мына чекедеги турган төгөрөкчөлөрдүн түсү ар кандай болуп атат, бул эмнелер дешиңиздер мүмкүн. Эгер эмнелер экен булар десеңиздер, өйдөсүнөн карасаңыздар болот. Мына ал жакта турат. Бизге, соответственно, мына темно-коричневый цветтеги бул за выполнение заданий дейт. Күнгө заданияны аткарганга акча төлөгөн. Ушундай. Ал эми кызыл түстөгүсү болсо за библиотеку дейт. Библиотека менде 111 видео бар. Ошого төлөгөн акчасы ушундай. Бул жерде карай турган болсок. Анан бул жерден түшүнүктүү болду. Кошелекту бассаңыз ошону көргөзүп берет. Анан ал эми болсо бул жердеги кагаз самолеттин сүрөтү турган баскычты баса турган болсок, бул жерде делиться баллами можно только на пакете Pro дейт. Pro тарифине өткөнүңүздөн кийин сиз башка бирөөгө балл дегенде мына өзүңүздүн иштеген баллыңызды ушуну өткөрүп берсеңиз болот. Башка бирөөгө которуп берсеңиз болот. Андан кийин бул жерге келе турган болсок, 7 баскыч турат. Бул ID дейт. ID-ни бассаңыз, сиздин өзүңүздүн ссылкаңыз дагы чыгат. Кааласаңыз ушул жерден копировать этсеңиз болот, жок десеңиз ылдыйракта болот. Аны дагы көргөзүп берип, түшүндүрүп өткөнгө аракет кылабыз. Сиздин ID номериңиз кайсыл? Сиздин ID номериңиз, мисалы, мына меники турат 160-72 деп турат. Ушул болот. Анан экинчи баскыч бул мына сүрөттүн баскычы, адамдын баскычын баса турган болсок, бул жерге сиз өзүңүздүн аты жөнүңүздү жазып койсоңуз болот. Сиз кийин Pro тарифке өткөнүңүздө сизде жана бул жакта кийинки страницада болот экен, ал подписаться деп чыгып атпайбы, ошол жерде ушул атыңыз көрүнөт. Үчүнчүсү бул каттын сүрөтү турат. Бул жерге сиз өзүңүздүн почтовый адресиңизди жазасыз. Ушул почтовый адреске эгерде компанияда кандайдыр бир жаңылыктар же рассылкалар болсо, ошол жака келип турат. Төртүнчүсү бул телефондун сүрөтү. Бул уже түшүнүктүү го деп ойлойм. Бул жерге сиз өзүңүздүн телефон номериңизди эл аралык форматта толтурасыз. То есть плюс менен кайсыл мамлекетте болсоңуз ошол номерди коесуз. Төртүнчү бул Instagram. Instagramыңызды жазсаңыз болот. Эгерде Instagramыңыз жок болсо, анда жазбай эле койсоңуз болот. Эгер Instagramыңыз бар болсо, жазып туруп продвигать аккаунт дейт. Мына ушуну басып койсоңуз, мындай кылып кызылды жандырып басып койсоңуз, сизге Instagramыңызга подписчиктер көбөйөт. Андан сырткары кошелек 6-чы баскыч. Бул жерде, если у вас еще нет ВТС счета, создайте его по ссылке дейт. Эми азырынча мен айтат элем, бул нерсени толтурбай кое турсаңыздар болот. Себеби азыр биздин вышестоящий спонсорлорубуз дагы ойлонушуп жатышат, кандай кылып каяктан акча чыгаруу боюнча. Акчаны кандай кылып чыгарып кетсе болот. Себеби ВТС менен чыгарыш аябай эле татаал система экен. Эгерде электрондук капчыктар жөнүндө, биткоиндер жөнүндө кимдин түшүнүгү кенен болсо, ошол адам колдонсо болот. Анан эгер түшүнүгүңүздөр жок болсо ал жөнүндө, лучше менин советим
андай кылбай эле койгонуңуздар жакшы, жазбай кое турганыңыздар жакшы. Анан 7-чи бул молотоктун сүрөтү турат. Бул жерге сиз, бул деген сфера деятельности деп коет, онлайн заработок деп мен жазып койгом. Бул жерге сиз ким болуп иштейсиз же иштегиңиз келет, ошол жөнүндө жазып койсоңуз болот. Тип лицензия дейт. Мен азыр стартовый лицензиядамын. Анан бул жерге сиз обязательно ваш возраст дейт, ушуну белгилеп коюшуңуз керек. Себеби дегенде ушуга карап сизге заданиялар келет. Эгерде сиз 0дон баштап коюп койсоңуз, сизге шмультиктер келе берет. Ошон үчүн сиз өзүңүздүн жашыңызды туура койгонуңуз жакшыраак болот. Андан кийин пол, өзүңүздүн жыныстык белгиңизди белгилейсиз. Андан кийин я общаюсь на языках дейт. Бул жерде негизи моундай болуп көрүнүп турат башында. Моундай болуп көрүнүп турат. Анан сиз тандайсыз. Эгерде орус тилде сүйлөй алсаңыз, жакшы түшүнсөңүз, орус тилде, англис тилде болсо англис тилде, то есть кайсы тилде жакшыраак сүйлөй аласыз, ошолорду тандайсыз. Платформа ошого жараша ошол тилдеги заданияларды берет сизге. Эгерде мен мисалы азыр мага орус тил оңоюраак, ошон үчүн мен орус тилди тандагамын. Анан кийин казакча, кыргызча заданиялар келип турса деген ой менен ушуларды тандап койгонмун. Андан кийин время на образование в день дейт. Канча убакыт бөлө аласыз сиз платформага, өзүңүзгө обучение кылганга ушул платформадан. Ошол жерден тандайсыз. Андан кийин сиздин өзүңүздүн основной жумушуңуздагы кайсы күндөрү дем алышыңыз бар, ошолорду белгилейсиз. Менде суббота, воскресенье выходной, ошон үчүн мен ошол күндөрдү белгилеп койгонмун. Андан кийин сфера деятельности и увлечений дейт. Сиз кайсыларга кызыгасыз? Ошолорду белгилейсиз. Опять же, булар мындай аппак болот. Сиз басканыңыздан кийин кызыл жанат, и ошого жараша, сиз ушуларды тандаганыңызга жараша сизге келип турат заданиялар. Андан кийин мына жерде подписка боюнча айта кете турган болсок, сиз 30 адамга подписка болсоңуз болот. Соответственно, сизге дагы адамдар подписка болот, бирок качан, кайсыл учурда сиз про тарифке өткөнүңүздө мунул төгөрөк кара болуп турган ушул кызыл болуп, сары болуп күйүп калат. Ошондо сизге дагы адамдар подписка болуп баштайт. Мен азыр 4 эле адамга подписка болгонмун бул жерде. Конечно, өзүмдүн вышестоящий спонсорлорума, андан кийин дагы 1-2-3 адам бар. Ошондой. Анан астына түшө турган болсок, бул жерде уже кече айтып өткөн, мурдагы видеолордо айтып өткөнүмдөй эле, бул YouTube, Telegram, Instagram каналдарындагы офлайн платформасынын группалары жана сайттары бар. Ошол жака катталсаңыз болот. Рахмат достор, көңүл бурганыңыздар үчүн. Кудайым буйрса дагы эртеге мына 3-баскыч жөнүндө дагы маалымат чыгарабыз.